25 октябрь. Жакшы кабар таратуучуларга чоң үмүт берген чындык. Бирок ырайымга бай Кудай бизге болгон улуу сүйүүсү менен кылмыштарыбыздын айынан өлгөн бизди да Машаяк менен бирге тирилтти. Ырайымдын негизинде куткарылдыңар. Эфестиктер 2-бөлүм 5-аят. Жакшы кабар таратуучуларга төмөнкү чындык чоң үмүт берет. Жакшы кабар ыйык рухтун күчү менен таратылганда, адамдын колунан келбеген нерсени Кудай жасайт. Ал адамдын жан дүйнөсүндө куткаруучу ишенимди жаратат. Адамдын чакырыгы кыла албаган нерсени Кудайдын чакырыгы кылат. Ал өлүк адамды тирилтет. Рухий өмүр жаратат. Муну Исанын «Лазар, чык» деп Лазарды мүрзөдөн сыртка чыгарганына окшоштурсак болот. Ошондо өлүк адам ага баш ийип, мүрзөдөн чыгып келген. Исанын чакырыгы өлүк адамга жан киргизип, аны өзүнүн үнүнө баш ийдирген. Жакан 11-бөлүм 43-аят. Ар бир адам ушундай жол менен куткарылат. Биз уктап жаткан бирөөнү атынан чакырып ойгото алабыз. Ал эми Кудайдын чакырыгы жок нерсени бар кылат. Римдиктер 4-бөлүм 17-аят. Кудайдын чакырыгына эч бир нерсе каршы тура албай багынат. Кудайдын чакырыгы ушунчалык таасирдүү иштеп, анын максатын толугу менен ишке ашырат. Ошондуктан биз ишеним аркылуу гана акталсак да, Павыл Кудай чакыргандарын актады дейт. Римдиктер 8-бөлүм 30-аят. Башкача айтканда, Кудайдын чакырыгы ушунчалык таасирдүү иштегендиктен, адамдын жан дүйнөсүндө ишеним жаратып, аны акталууга жеткирет. Римдиктер 8-бөлүм 30-аятта айтылгандай, чакырылгандардын баары акталат. Бирок ишеним жок болсо, эч ким акталбайт. Римдиктер 5-бөлүм 1-аят. Демек, Кудай эмнени ниет кылса, ошону анын чакырыгы сөзсүз ишке ашырат. Анын чакырыгы эч бир каршылыкка карабай, адамга акталуу берген ишенимди жаратат. Бул нерсе адамдын колунан келбейт. Бул мүмкүн эмес. Кудай гана таш жүрөктү алып сала алат. Жезекиел 36-бөлүм 26-аят. Кудай гана адамдарды уулга жетелей алат. Жакан 6-бөлүм 44 жана 65-аяттар. Кудай гана рухий жактан өлүк болгон жүрөккө жакшы кабарды угуу жөндө мүн бере алат. Элчилердин иштери 16-бөлүм 14-аят. Жакшы койчу гана өзүнүн койлорун тааныйт жана аларды өзүнүн кудуреттүү үнү менен атынан чакырат. Ошондо алар аны ээрчийт жана алар эч качан өлүмгө жем болбойт. Жакан 10-бөлүм 3-4 жана 14-аяттар. Адамдын колунан келбеген нерсени Иса Машаяктын жакшы кабары аркылуу ишке ашырган Кудайдын кудуреттүү ырайымы жакшы кабар таратуучуларга ушундай чоң үмүт берет.